Салам достор, анда эмесе биз сабагыбызды баштайлы. Эң сонун ар кайсы жерлерден жазып атасыздар. Ким кайсы шаарлардан болсо жазып койсоңуздар болот. Бизде Москвадан, Баткенден, Аксудан көрүп атышат. Жана башка кайсы шаарлардан көрүп атасыздар. Мен Оштон. Оштон барыңыздарга чоң салам. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Бүгүн биз сиздер жазып тура бериңиздер. Байланыш вроде жакшы эле. Эгерде байланыш начар болуп калса, чыгып кайра кириңиз деп жазып коебуз. Кимдир ошентип. Угулбай атат, көрүнбөй атат дечи болсо. Ошентип коебуз. Так, анда эмесе биз сабагыбызды баштай берели. Бүгүн бизде планерка өтүү. Кантип планерка өтөбүз? Эмнеге өтөбүз? Анын эмне кереги бар? Группа менен иштөөдө, структура менен иштөөдө, группаны жетелеп өстүрүүдө өтө маанилүү курал жөнүндө түшүнүп кетели. Так. Таластан салам. Каракол салам. Эң сонун. Жакшы. Так. Группаларга айтып чыктыңыз. Эң жакшы. Рахмат. Анда эмесе сабагыбызды баштап кетели. Демек, негизинен бул сабак кимдер үчүн? Биринчиден бул албетте сиздин структураңызда 10-15 чакты адам катталып чыгып калган болсо, айырмасы жок, кардар болобу, өзү үчүн алышабы, же болбосо алып сатышабы, же болбосо группа түзүп бизнес курам дейби. Негизинен 10-15 киши бар болчу болсо, анда сиз үчүн бул сабак керек, жана бул планерканы өткөрүү керек болот. 9%дан жогорулар үчүн бул жана андан жогорку деңгээлде 15%, 12% болобу, директор болобу, бул сабак өтө пайдалуу. Жана бул сабактын ошол үйрөнгөн нерселерди сөзсүз түрдө колдонуп өстүрсөңүз болот структураңызды. Эми бизнес планерка бул эмне? Бизнес планерка бул лидерлердин өз командасы менен иштөөдөгү маанилүү бизнес курал. Лидерлердин өз командасы менен маал менен жолугушуп, кандайдыр бир ишти пландаштырып, ал планды ишке ашыруу боюнча мааракелери. Демек, планеркада биз өзү айтып тургандай, командабыз структурасы менен жолугушуп, биринчиден таанышуу, экинчиден алар менен кандайдыр бир иш, жалпы иш алып баруу, жана алардын иши кандай болгонун белгилеп, аларды куттуктап, маани берип, басым жасап кетүү. Мына ушул планерка деген нерсе ушундай маараке. Муну планерка деп коет. Бизнес планерканын негизги кандай максаттары бар? Биринчиден бул сиз өзүңүздү лидер катары өстүрүү үчүн жана өзүңүздүн структураңызга, командаңызга, адамдарыңызга өзүңүздү сатуу максатында сонун куралдардын бири экен. Демек, өзүңүздү лидер катары өстүрөт экенсиз. Бул планеркаларды сиз өткөрүп отуруп, Кийинки нерсе командалык сезимди пайда кылат. Кандай бир командаңыз менен бир байланыш түзүп туруу. Команда кайсы учурда, структура кайсы учурда жакшы өсөт жана башка жакка кетип калбастан, бул бизнес таштап койбостон, же өзү ишенбей калбастан, ушул бизнесте сиз менен биргеликте өсүү болот. Кандай кайсы учурда өсүүгө, ошондой өлгө түзүлөт, шарт түзүлөт. Бул сиз ошол командаңыз менен байланышта болуп турганда, жана командалык сезим, командалык духты өнүктүрүп турганыңызда, сизде күчтүү лидерлер, күчтүү рекрутерлор, күчтүү директорлор пайда болот. Анын үчүн албетте ушул командалык сезим, командалык дух, командалык биримдикти пайда кылып туруу керек болот. Планерка как раз ошол боюнча жакшы курал. Жана адамдарды темпте кармап Адамдарды эгерде биз группаңызды, структураңызды, менин командам иштебей жатат, эч ким эч нерсе кылбай калды, жөн эле жүрүшөт десеңиз, демек иштин баары планерка өткөрүп Планерка өткөрүп турсак, адамдар бир темпте жүрөт. Кийинки нерсе, негизги партнер лидерлер үчүн бул үлгү. Сиз ошол өзүңүздүн партнеруңуз үчүн жана негизги лидерлериңиз үчүн, негизги партнерлоруңуз үчүн сиз үлгү катары команда структура менен иштөөдө сонун үлгү катары көрсөтүп турасыз, өзүңүз үлгү болосуз. Кийинки нерсе, бул планерканын пайдасы дагы жуманын натыйжасын белгилеп, куттуктап кетүү деп айтты бул чейин. Албетте куттуктап кетүү, адамдарды баса белгилеп, ушундай ийгиликтер жаратып атат, моундай өсөрүп жаратып атат деп белгилеп кетүү, бул албетте адамдарга ишеним кошот. Биринчиден, экинчиден умтулуу пайда кылат, мотивация, стимул пайда кылат. Ошол себептен дагы планеркалар керек экен, жума сайын өткөрүп туруу керек. Кийинки нерсе, команда менен байланыштыруу, аларды угуп, ошого жараша пландаштыруу. Демек, командаңыздагы мына дайым адам чакырып, ушул бизнести үйрөнүп, ушул бизнесте өскүм келет деген адамдарыңыз менен байланышта болуп туруунун бир куралы деп атабыз. Жана аларды уга билүү үчүн жакшы курал. Аларды уга аласыз, алардын айткандарын угуп, ошого жараша ишиңизди пландаштырсаңыз болот. Так, жакшы эле угулат дейт. Так, голос угулбай калды дейт. Угулбай калды дегендерге кирип кайра чыгыңыз деп коюңуз. Чыгып кайра кириңиз деп жазып коюңуз, сураңыз, жооп берип. Так, бизнес планеркаларды качан жана кантип өткөрөбүз? Биринчиден айтып кеттик, буга чейин 9%дан жогорулар сөзсүз түрдө планерка өткөрүп үйрөнүңүз. Ушул сабактан кийин мен ойлойм, сиз үйрөнүп түшүнүп каласыз бул эмне экенин. Бул жерде азыр мисалдарды келтирип кетебиз. Алардын түрлөрүн айтып беребиз сизге. Демек, 9%дан жогору болсоңуз, анда сөзсүз түрдө сиз директоруңуз менен бирге, же 15% лидериңиз менен биргеликте жогорудагы
настроениеңиз менен биргеликте планерка өткөрүп үйрөнүңүз. Өзгөчө башында 4-5 кишиге, 2-3 кишиге планерка өткөрүп үйрөнүү оңоюраак да. Эгерде сиз директор болуп калган болсоңуз, албетте дароо 30-40 адамга өткөрүшүңүз керек болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен 9% болгондо сиз 4-5, 5-6 кишиге планерка өткөрүп үйрөнө бериңиз. Бул сизге машыгуу иретинде да болуп калат биринчиден. Экинчиден 9% бул уже кандай деп айтсак, организатор бизнес групп. Бул бизнес группанын сиз уюштуруучусуз. Сизде кандайдыр бир жоопкерчилик пайда болду. Ошол себептен бул мезгил эң сонун мезгил планерка өткөрүп баштаган. Эгер сиз ага чейин өткөрөм десеңиз, дагы эч кандай чектөө жок, өткөрүп баштасаңыз боло берет. Бирок 9%дан кийин сөзсүз өткөрүп башташ керек. Эми планеркаларды кантип өткөрсөк болот? WhatsApp'tan өткөрсөңүз болот. Эгерде сиз группаңызда сүрүп турганыңыз айталы, азыраак адам болчу болсо, сиз 9% болсоңуз, же 6%, 15%, сиз WhatsApp'tan өтө баштасаңыз болот. WhatsApp'tan жөн гана сүйлөшүп, чалып сүйлөшүү эмес, видео вызов кылып. Видео вызов кылып, алдын ала сүйлөшүп алып баарына, эгерде орончу болсо, орун даярданып алат. Демек, видео вызовдун жардамы менен адамдар менен байланышып, таанышып, планерка өткөрүп баштайбыз. Zoom'dan өткөрсөңүз болот. Zoom'da дагы эң сонун. WhatsApp'та адашпасам 6 киши сүйлөшсө болсо керек эле. Бир убакта биз WhatsApp'та өткөрүп турабыз маалымал менен. Zoom'dan өткөрсөңүз болот. Zoom программасын өздөштүрүп алыңыз. Zoom эң сонун программалардын бири азыр. Болгону Zoom'dan WhatsApp'та өткөргөндө ашыкча сүйлөй аткан адамдарды микрофонду өчүрүп коюңуздар деп сураңыздар. Микрофонду өчүрүп койгула дейбиз биз. Сүйлөгөндө басып туруп сүйлөгүлө дейбиз. Ошондо ашыкча адамдар сүйлөбөйт, сүйлөп аткан адам гана угулат дагы, башка адамдар бизди тоскоол келтирбейт. Ошондой иш өздөрүнүн жумуш ишин жасаганча планеркага катышса болот адамдар. Анан Skype дегенде жакшы билчү болсоңуз, Skype'да адамдар азыраак колдонуп калды. Бирок Skype'ın да өзүнүн күчтүү тараптары бар. Skype'да деле ошол эле Zoom'дагыдай үндү микрофонду өчүрүп коюп сүйлөшсө болот. Бул куралдар негизинен видео вызов менен иштетин сөзсүз түрдө. Жөн эле сүрөт коюп койчу болсо, сураныч, мага видео кошуңуз деп айтасыз. Эмнеге дегенде, видео вызовда гана сизде кандай бир чыныгы байланыш пайда болот биринчиден. Экинчиден сиз анын сезимин көрөсүз, кандай сезимде болуп атат, кандай настройдо болот да, ошон үчүн көрөт. Мүмкүн болушунча структурадагы адамдарыңыз, командаңыздагы адамдар менен видео вызов аркылуу көрүшүшкө аракет кылыңыз. Анткени дегенде, видео вызовда сиз толугу менен ошонун сезимин, ошонун өзүнө болгон ишенимин, азыркы учурда ишке болгон настроюн толугураак сезесиз да. Ошол себептен сөзсүз түрдө видео вызовдорду колдонгонго аракет кылыңыз. Так, дагы кандай жолдо өткөрсө болот? Албетте вебинар бөлмө. Мына вебинар бөлмө, мен азыр сабак өткөн жер, бул вебинар бөлмө. Бул акысыз эмес, буга төлөш керек болуп калат. Эгерде 100 кишиге чейин катышса, анда вебинар бөлмөсү айына 3000 нерсе турат. Ал эми мен азыр 300 кишилик алдым, 300 кишилик болсо, анда 4500 сом болот айына. Мына ошондо вебинар бөлмө ачып алып дагы, эгерде сиз директор болчу болсоңуз, анда сизге уже вебинар бөлмөдө өтүү бул өтө зарыл. Вебинар бөлмөдө жакшы жери мына сиз слайдты коюп алып, видео аркылуу сүйлөсөңүз болот. Мына ошон үчүн вебинар бөлмө бул өтө ыңгайлуу. Вебинар бөлмөсүн 1 жылга алсаңыз арзан болуп калат, өзүнүн арзандатуусу бар, 3 айга алсаңыз болот, картадан төлөп алсаңыз болот. Мен азырындан ушул вебинар бөлмөсүнөн сиздерге сабак өтөтөм. Кийинки нерсе YouTube'да эми жаман жери слайддарды көрсөтө албайсыз, бетиңиз гана болуп калат. Бирок 1000 подписчиктен көп болгондон кийин, 1080 подписчиктен кийин уже сиз прямой эфир өтө баштасаңыз болот. Өзүңүздүн прямой эфир өтчү бөлмөңүз болбосо, каналыңызда азыр 1080 подписчик болбосо, эмне кылсаңыз болот. Албетте мына кече Оксана Сарыеванын каналынан да белгилүү сабак өтүп кетти кече. Ошол сыяктуу өзүңүздүн жогорудагы наставник директоруңузга кайрылып, ошонун каналы аркылуу өтүп турсаңыз болот. Эгерде сизде Zoom'dan Skype'га, WhatsApp'ка ошо адамдарыңыз батпай баштаса, 20 киши эмес, 50-60 киши көрүп алышса сизде, анда сиз албетте YouTube'дан өтсөңүз болот. Кийинки момент Instagram. Instagram'da да прямой эфир өтсөңүз болот. Негизинен Instagram'da прямой эфир өткөнчө, өзгөчө сиздики iPhone болчу болсо, ал жерде сиз сүрөттөрдү коюп, слайддын ордуна сүрөт коюп сабак өтсөңүз болот. Аны билсеңиздер. Android функция азырынча боло элек, мен да күтүп атам, Android иштетем. Эмеге iPhone'го күн албай койдум, эч эле жакпады. Көп жеринен жакпады мага. Ошон үчүн мен азыр Android колдоном. Болгону минусуна Instagram'da азыр сүрөт коюп, слайддын ордуна сүрөт коюп сабак өтө албайбыз. Так. Видео катары мына ушундай сабактарды өтсөңүз болот, өзүңүзгөчө бул көп адам менен өтчү болсоңуз. Эми планеркаларды канчалык бат-бат өткөрүп, тез-тез өткөрүп туруу керек. Бир жумада бир жолу, кечиресиздер, мен үндү өчүрүп коеюн бuyакта. Бир жумада бир жолу бул командалык планерка өткөрсөңүз болот. Бул бир жумада бир жолу, демек бир каталогду 3 жолу өткөрсөңүз болот, бир айда 4 жолу. Лидерлер менен же жаңы консультанттар менен өткөрүп турсаңыз болот. Ар каталогдо структура менен бир жолу чоң
планерка өткөрүп турсаңыз болот. Мына ушунчалык тез, ушунчалык бат өткөрүп турсаңыз болот. Демек минимум 1 жумада 1 жолу экен, өткөрүп турат экенбиз. Так. Эми планерканын кандай түрлөрү бар? Ошону көрүп кетели. Планерканын түрлөрү аябай көп. Биринчиси бул мотивация берүүчү, куттуктоочу планерка өткөрсөңүз болот. Бул мына жалпы командаңыз менен жолдошуп, ким кандай проценттерге чыкты. 3%га чыккандарды куттуктап, 6%га чыккандарды куттуктап, эгерде сиз чоң директор болчу болсоңуз, мисалы үчүн менин абалымдай болду, албетте сиз жаңы өсүп келаткан лидерлериңиздин баарын таанып алышыңыз мүмкүн. Анын өзүнүн лидери бар, ошол лидер аркылуу сиз сурап билип, тактап алардын даналарын алып, аларды баса белгилеп куттуктап кетсеңиз болот. Бул боюнча бизде компаниянын өзүнүн аракелери бар, көрүп турасыздар. Ар каталогдун каталог жабылгандан кийин вторник, шейшемби күнү сөзсүз түрдө болчу, уже адат болуп калды. Саат 3'тө аны баары жатка билип алып. Ошол сыяктуу сиз дагы бир күндү белгилеп алып, бир убакытты белгилеп алып, каталогдун аягында бир каталогдо бир жолу сөзсүз түрдө планерка өткөрүңүз деп атабыз, и бир жумада бир жолу. Ошентип элди көндүрүп койсоңуз, акырындык менен дайым такай түрдө планерка өтчү болуп каласыз. Мына компаниянын ошол маракелери, ошол планеркасы сиздерге үлгү болсо болот. Мына планерка деген ошол компания өткөрүп, ким канча пайызга чыккан, ким кандай пайызга чыккан, мисалы директорлор, директорду жапты же ачты, ошолорду куттуктап, анан жаңылыктар менен бөлүшүп компания, албетте суроолорго жооп берип, жаңы акцияларды түшүнүп берип турат. Мына ошол сыяктуу ушул көрүнүш бул планерка. Ушул планерканы компаниядан эле күтпөстөн биз өзүбүздүн командабызга, өзүбүздүн структурабызга өткөрө баштасак болот. Мен дайым өткөрбөй аттым буга чейин, маал менен болуп атты. Ошон үчүн запись да кылбайт элем, мындан кийин запись кыла баштайбыз. Көрүп сиздерге үлгү болуп калат. Ошол планеркаларды запись кылып тарта баштайбыз Кудай буйрса лидерлер менен. Сиздер үлгү катары көрүп, ошондон үйрөнсөңүздөр болот. Так, кийинки түрү бул командалык. Адамдарды аралаштыруу үчүн, жанагылар менен биргеликте ишти пландаштыруу үчүн командалык планеркаларды өткөрсөңүз болот. Бул жана биз айтып кеткен бир жумада бир жолу болсун дегенибиз, ошол командалык планерка. Мотивация берүүчү өзүнчө планерка болсо болот, командалык менен мотивация берүүчүнү бирге жасасаңыз болот. Кийинки түрү бул ситуациялык. Кандай бир чукул ситуация болду, кандай бир жаңы акция кирди, кандай бир жаңы өзгөрүштөр кирди, мисалы үчүн New Level акциясы жакында кирди, ошол мезгилде ошол толук акцияны билип алып туруп, ситуацияга жараша дароо, срочно, азыр элге маалымат бериш керек болуп атат. Мына ошол мезгилде сиз уже планга коюлбаган, дайым болуп турчу эмес, мына маал менен болуп турчу планерканы уюштурабыз болот. Бул кандайдыр маркетинг планда өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, жаңы акциялар болушу мүмкүн, жаңы квалификация сиз мисалы үчүн жаптыңыз, ачтыңыз, ошого карата да планерка өткөрсөңүз болот, өзүңүз айтып берип, мына ушундай квалификация ачтым, ушундай команда менен ушундай иштедик, могул команда молодец, могул команда молодец, рахмат сиздерге ушундай иштегениңиздерге деп, аларга ыраазычылык билдирип планерканы ситуациялык түрдө өткөрсөңүз болот. Кийинки нерсе бул маалымат берүүчү, элдерге маалымат жеткирүүчү планерка. Ушул эле ситуациялык маалымат берүүчү болушу мүмкүн, кандай бир сиз жаңы бирдеме үйрөндүңүз, жаңы бир сабак үйрөнүп келдиңиз, кандай бир билим алдыңыз жаңы, ошону элге бөлүшкүңүз келип атат. Бул мына маалымат берүүчү болуп калат. Маалымат берүүчү планерка бул көбүрөөк уже анда планерка эмес, көбүрөөк лекция деп койсок болот, же билим бөлүшүү сабак деп койсок болот. Вебинар деп койсок болот. Бирок муну да кээ бирлер планерка деп айтышат, ошон үчүн планерканын түрүнө киргизип коет муну да. Планерка менен вебинар же сабактын айырмасы эмне? Вебинар сабакта сиз гана сүйлөшөсүз. Планеркада сиздин командаңыз да сүйлөйт. Көрдүңүз, командаңыз сизге суроолор берет. Диалог болот. Диалог болот, алар менен, алар дагы өзгөчө бул максатта кичинерээк структура болгондо, команда кичинерээк болгондо, Zoom, WhatsApp, Skype эң идеалдуу курал. Эгерде бул маалымат берүүчү планерка болбосо да. Так, маалымат берүүчү планеркада сөзсүз албетте бир адам эле сүйлөп башка эч ким суроо бербей отурбайт, суроолорду берсе болот албетте, акцияны түшүнбөй калган жерлерин жазып сураса болот. Ошон үчүн бул планерка дейбиз да. Планерканын лекция түрү же планерканын маалымат берүүчү түрү деп койсок болот. Үйрөтчү, жаңы лидерлерге бир багыт берип үйрөтчү үчүн, мисалы жаңы лидерлер келе баштады, аларды сиз эми ар бирине өзүнчө үйрөтүп отурсаңыз, убактыңыз көп кетип калат, айталы бир жаңы 5-6 лидер пайда болду сизде. Ошол жаңы 5-6 лидерге багыт берип, аларга тапшырма берип, алар менен маал менен жолугуштуруу үчүн мына маалымат берүүчү же үйрөтчү планеркаларды уюштурсаңыз болот. Бул дагы видео вызов, видео түрүндө болгону жакшы, анткени алар сизди бетме-бет көрсө, ишенимди чоңойтот, албетте маалыматты жакшыраак кабыл алат алар. И албетте өзүнүн суроолорун дагы уялбай тартынбай көбүрөөк бере баштайт. Доверие, себеби дегенде доверие, ишеним. Адамдарда менен сиздин ортоңузда канчалык ишеним көбөйгөн сайын, сизде тыгыз мамиле көбүрөөк пайда болот, жана тыгыз иштешүү, кандай бир койгон максатка жетүү үчүн жалпы ишти жакшы жасайсыз.
Ошол себептен видео аркылуу көбүрөөк иштеген аракет кылабыз. Так, кийинки нерсе бул план боюнча, жана айтып кеткен ар жума, ар каталогдо план боюнча өткөрүлчү планёркалар. Муну адат кылып алыңыздар, бир жумада бир сөзсүз түрдө мен команда менен жолугушам. Ал жерде эмне жөнүндө сүйлөшөбүз, азыр биз айтып кетебиз. Бул жерде эмнени талкуулайсыз, эмне кыласыз, бул боюнча азыр биз айтып беребиз. Демек, план боюнча уюштуручу планёрканы адат кылып алыңыз, дайым өткөрүңүз. Чакан планёркалар болушу мүмкүн. Бул кандайдыр бир 10-15 мүнөттүк чакан планёрка, срочно бир жаңылык болду же сүйлөшүп алганбыз. Мына айталы шешемби күнү ким канча адам менен жолугушуу өткөрдү, ким канча адамга маалымат берди. Ошол боюнча биз сүйлөшүп туруу үчүн, ошол боюнча кичине багыт бериш үчүн менде да жаңылык, сонун жаңы фишкаларды үйрөндүм, ошол менен бөлүшүп кетем деп командаңыз менен ошол дайым адамдар чакырып, сабактарга катышып, активдүү иштеп аткан командаңыз менен чакан планёрка уюштурсаңыз да болот. Же созвон десек болот. Мына ушундай түрлөрү бар негизинен планёрканын. Эми бизнес планёркага кандай даярдык жасасак болот? Биринчиден, албетте, аудиториядан сиз эмнени каалайсыз? Аудиториянын ошол сабак жолугушуудан кийин эмне жасашын күтөсүз? Ошону өзүңүзгө жакшылап ойлонуп көрүңүз. Ошентип даярдаңыз. Мен бул планёркадан эмнени күтөмүн? Бул планёркадан кийин менин командам, структурам эмне жасаш керек? Билбейм. Балким продукция жөнүндө көбүрөөк маалымат үйрөнүп, продукцияны көбүрөөк өздөштүрүп, элдерге продукция жөнүндө көбүрөөк айта баштасын. Бул планёрканын максаты ушундай болсун. Заказдарды көбөйтүш керек, мисалы үчүн. Так, салам. Заказдарды көбөйтүш керек деп ойлоп атасыз, мисалы үчүн, заказдар көбөйсүн. Адамдардын саны көп, бирок эмнегедир заказ бергендер аз деген ой келди сизде, ошол максатта сиз планёрка уюштуруп атасыз. Албетте ошол жөнүндө сүйлөшөсүз, алар менен. Так, биз мына заказдар аз болуп атат, эмнеге дегенде продукция боюнча билим аз болуп атат. Адамдын саны көп, катталгандардын саны көп, бирок продукцияны биз көп жеткире албай атабыз. Келгиле команда, биргеликте продукциянын баардыгын үйрөнөлү. Ким кайсы темага жакын? Мисалы үчүн, кимдир бирөө айталы, үйдү тазалоочу каражаттарга жакын. Кел, сен ошону толугу менен изле да, ошол боюнча сабак өтүп башта. Мен мисалы үчүн айталы, макияж боюнча сабак өтүп баштайм деп ошентип сүйлөшүп командаңыз менен сүйлөшөбүз. Албетте, командаңызга албетте биринчи сатыш керек болот. Сөз түрдө кандай гана көрүү болбосун сизде видение. Эгерде сиз мисалы үчүн көрүп атасыз, айталы, сиз билесиз, структурада канчалык продукция жөнүндө көп сабак болсо, ошончолук заказдар көп болот. Сиз ошону көрүп атасыз, билип атасыз. Бирок сиздин командаңыз аны көрбөсө, билбесе, ошондой экенин билбесе, анда ал кыймылдабайт. Ошон үчүн албетте кандайдыр бир идеяны айтуудан мурун, кандай бир келгиле ушул ишти жасайлы дегенден мурун, албетте командаңызда ошол видение барбы жокпу көрүп коюш керекпи, жана берип коюш керек болот ошол виденияны. Биз ушундай болгондо, структурабызда продукция жөнүндө көп сабак болгондо заказдар болот. Заказдар продукция жөнүндө көп сүйлөшсөк, адамдар мага бул керек экен деп ала баштайт. Ошон үчүн келгиле биргеликте команда менен биргеликте продукция жөнүндө сабактарды көбөйтөлү деп ошентип план коюп алдыңыз дагы. Ошол аудиториядан эмнени күтөсүз сиз? Сиздин командаңызда адамдардан эмнени күтөсүз? Албетте продукция жөнүндө көбүрөөк изилдеп, ошол изилдеп билгенин сабак түрүндө айтып берүү. И ошону уже ал жерде планын түзө баштайсыз. Сен могу жөнүндө изилдеп туруп кел. Бир жумада 2 жолу сен сабак өт, бир жумада 2 жолу сен бул жөнүндө сабак өт, бир жумада 2 жолу мен бул жөнүндө сабак өтөм деп. Натыйжасында баарыбыздын заказдарыбыз көбөйөт. Натыйжасында сен 6% жүрө бербесең, батыраак тезирээк 9%га чыгасың. Сен болсоң 15% жүрө бербесең, мына батыраак 19-га чыгасың деп ошентип сүйлөшүп, ушунун баарын алдына даярданасыз. Планёркага алдына даярданасыз. Мен эмнени күтөм командаман. Бул болушу мүмкүн, мисалы үчүн айталы, командаңызда эмнени күтүшүңүз мүмкүн. Рекрутинг жок. Мына көптөн бери мен 9% жүрөм, чыкпай атам, өспөй атам, 12% жүрөм, өспөй атам дегендердин баарында тең проблема бул эмне? Рекрутинг жок. Алар командасы сабак өтөт, командасы менен таанышат, команда менен сүйлөшөт, бирок өзү рекрутинг жасабайт. Демек, анын командасы да рекрутинг жасабайт. Демек, ошол жөнүндө сүйлөшүш керек балким. Мына сен көптөн бери отуруп калганыңдын себеби рекрутинг жок. Жаңы адамдарды алып келбей атабыз. Кеде бир жумада канча жолу уюштуруп атасың деп сүйлөшөбүз планёркада. Кел, мына күн көптөн бери уже жолу уюштурбай кал. Келгиле, чындап кол көтөргүлө, чындап айткыла деп ушул жөнүндө сүйлөшүшүңүз мүмкүн балким. Анан албетте кийинки нерсе убактысын, мына сонун баарын пландаштырып алган, мен команда менен эмне жөнүндө сүйлөшүшүм керек. Бул жолкусунда. Кийинки жумада эмне жөнүндө сүйлөшүшүм керек деп, ошол боюнча командаңыз менен маек куруунун планын түзөсүз. Могу суроолорду сүйлөшүп кетели. Андан кийин албетте убактысын пландаштырасыз. Убактысын көпчүлүккө карайсыз. Кайсы шаар менен көрүп иштейсиз? Балким сиз Москва менен көрүп иштесеңиз, албетте ошол жагаша коесуз. Эгерде Москвада да болуп, Бишкекте дагы болуп, Кыргызстанда да болуп, Москванын батыш, Россиянын батыш тарабында болсо, албетте 3 саат айырма. Анда эмне кыласыз? Анда ортолотосуз убакытты.
ошого жараша коебуз. Акырындык менен анан кийин сиз көпчүлүккө ыңгайлуу убакытты билип каласыз. Кийинки нерсе планерканын структурасын, планын түзүп алыңыз. Так, мен биринчи бул жөнүндө сүйлөшөйүн, анан мындай сүйлөшөйүн деп кагазга жазып алыңыз. Мен дайым сабак өткөндө, прямой эфир өткөндө ушундай кылам. Сиз прямой эфирде слайддар жок да билесиздер. Слайд жок болгон жок, кагазда карап өтөм. Мына сиздерде ошондой бир структура түзүп алыңыздар. Кийинки нерсе албетте унутпайбыз, комплимент, куттуктоо бул дайым болуш керек. Дайым бул нерсени колдонушубуз керек. Эгерде мисалы үчүн кимдир 9%га чыкты, бирок өспөй атса, сен 9%га чыктың, мына жарым жылдан бери жүрөсүң сөмтүрөп, мына өспөй атасың деп эч убакта урушпайбыз. Бул пайдасыз нерсе, бул адамдардын мотивациясын чөктүрөт. Андан өрдө эмне кылабыз? Мисалы үчүн 9% жүрөт, бирок таштабай атат. Комплимент жасайбыз. Молодец, мына 9% жүрөсүң, дальше өсүү болбой атат убактылуу, бирок сен таштабай атасың, сен дагы да аракет кыласың, эң сонун азаматсың. Комплимент гана айтабыз, демек өзгөчө ошондой жолугушууларда комплимент. Ал эми обратная связь, консультация бериш керек болчу болсо, анын каталарын көрсөтүп, ошону өзгөртүш керек болчу болсо, анда эч убакта бул планеркада, бул ишти планеркада жасабайбыз. Жалпы айтсак болот, жалпы өспөй атканда да мондай проблема бар деп айтсак болот. Бирок конкреттүү бирөөнү ушинтип деп айтпайбыз. Андай айтыш керек болчу болсо, анда өзүнчө консультацияга жазып, өзүнчө бирме-бир, жеке-жеке сүйлөшөбүз. Ошондо да албетте бутерброд методу деп коелу, бутерброд дегенибиз. Плюс айттык, ортодо минус айттык. Плюс, ортодо минус. Ошондо ал адам туура кабыл алат, жана капа болуп калбайт, жана өзүнө капа болуп, өзүнө ишенбей калбайт. Ошон үчүн албетте комплимент менен дайым, эгерде сын айтуу керек болчу болсо, комплимент плюс сын. Комплимент плюс сын айтуу. Ушундай болуш керек болот, ошого көңүлүңүздөр дайым. Команда менен иштөөдө. Так. Кийинки момент, эми бизде планеркага мисалдарды көрөлү. Мына сиз биринчи жума, биз айтып атабыз, жума сайын өткөрүп үйрөнүңүз, жума сайын өткөрүп адап кылып алыңыз командаңыз менен. Бул деген планерка дегенде сөзсүз түрдө структуранын бардыгы катышуусу шарт эмес. Кыймыл аракет жасап аткандар, сабактарды көрүп адамдарды чакыруу аракет кылып аткандар, сабактарды көрүп адамдарды чакырууну үйрөнүп аткан ключевой партнер. Ключевой партнер менен кадимки кардардын айырмасы эмне? Кадимки кардар сабактарды көрүп коет, бирок эч нерсе жасабайт. Жолугушууга да келбейт. Мисалы үчүн сиз жолугушууга чакырдыңыз, созвон кылайлы кел, мен сени багыт берейин дедиңиз, бирок келбейт. Видеолор жасап көрүп коет, бирок көрүп жасабайт. Бул кардар, бул азырынча ключевой партнер эмес. Ал бир иш жасоого даяр эмес. Албетте аны ойготуп көрсөк болот, андан суроо берсек болот, эмне үчүн жасабай атасың? Кээде адам өзүнө ишенбейт, кээде ага мотивация керек, кээде ага багыт бериш керек, кээде ада видение жок, ошон үчүн жасабашы мүмкүн, өзүнө ишенбеши мүмкүн. Бул боюнча албетте сүйлөшүп көрүү керек болот сөзсүз түрдө. Сүйлөшүп көрүңүз албетте сөзсүз түрдө. Эгерде ошодон кийин да өзгөрүш болбосо, анда бул адам азырынча кардар. Азырынча эмнегедир кыймыл аракет жасоого даяр эмес да. Сиздин ключевой партнерыңыз бул ким? Булар кыймыл аракет жасоого даяр. Окшобой атса дагы, жасай албай атса дагы, бирок жасап көрүп атат. Мына ошол партнерлер менен планерка уюштурасыз. Мына биринчи жума жаңы чыккан каталог жаңы башталды. Биринчи жумасында сиз жаңы чыккан новинкалар, товарлар, кандайдыр акциялар жөнүндө айтып бересиз. Биринчи жума ошол максатта жолугушасыздар. Жана алардын суроолору менен иштеп кетесиз албетте сөзсүз түрдө. Мына жаңы мен сиздерге жаңылыктарды айтып кетем, андан кийин сиздердин суроолоруңуздар менен иштеп кетебиз, сүйлөшүп кетебиз деп сүйлөшүп аласыз дагы, маалымат бересиз жаңы, анан акциялар боюнча түшүнбөгөн, билбегендерин алар сурай баштайт. Ошону айтып бересиз. Анан ушул каталог ичи кандай иштерди жасаганы жатасыздар. Ошонун планын менен бөлүшүңүздөр. Сиз өзүңүздүн менде мондай иш жасаганымды жатам. Командада ким ошол мен менен кошо жасаганына даяр. Мисалы үчүн айталы, продукция боюнча сабактарды көйдөйүн атам. Рекрутинг боюнча мен мондай айталы, Instagram аркылуу монтип иштейм, TikTok аркылуу монтип иштейм. Сиздерде кандай пландар бар деп командаңыздан сурайсыз. Кимде бул жума канча жолугушуу деген план бар деп сурайсыз. Албетте ошонун планын коюп, анан кийин пландын негизинде кыймылдай баштайт. Бул боюнча мындай айтып кетчү нерсе, Эдуард Демек бир убакта Япония аябай кыйрап, согуштан кийин кыйрап, бүт нерсе өндүрүш бардыгы кыйрап калган болчу. Ошол мезгилде Эдуард Демек деген америкалык киши, Америкада аны көп тотпой коюшкан экономист. Японияда аны келечектүү перспективдүү экономистке карайт. Өздөрүнө чакырышып, ошодон көп нерсе үйрөнүшкөн. Ошондо айтат: у компании без плана на будущего нету этого самого будущего дейт. Пландаштырышты үйрөтөт да. Компания кандай бир пландаштырып ошого умтулганда гана компания өсөт деп атат. Эгерде компаниянын колунда планы жок болсо, анда ал компаниянын келечеги да жок деп атат.
көрдүңүз. Демек ошон үчүн сиз да командаңыз менен кандай бир ийгиликти пландаштырганда гана ошол ийгилик пайда болот. Албетте пландаштырганда идеалдуу болуп ишке ашып кетет деп айта албайбыз. План бул боюнча мындай сөз бар. Планирование все, а план ничто дейт. Планирование это все дейт. Демек конкреттүү план бул эч нерсе эмес. План эртең өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ситуация өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бирок планирование деген нерсени токтотпош керек деп айтат. Демек планирование сизди ийгилик алып келет, а план ситуация жараша өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн сиз койгон план ишке ашпай калсачы, болбой калсачы деп коркпоңуз. Ишке ашпай калды, болбой калды, планды өзгөртөсүз. Бирок сизде план болуш керек. План жок болсо сиз кайда кетип атасыз, эмне багытта кетип атасыз, дегеле кыймылдап атасызбы, кыймылдабай атасызбы, аны биле албайсыз. Ошол себептен сөзсүз түрдө сизде план деген нерсе болуш керек, планирование. Ошон үчүн ушул келаткан каталог ичи кандай пландарыңыз бар? Командаңыздын кандай пландары бар? Ошол жөнүндө сүйлөшүшүңүз керек. Биргеликте план түзөсүз. Мисалы үчүн Айгерим кел, ушул мына келаткан каталогго сенде кандай пландар бар? Кимди айтат? Айгерим айтат, мен ушул каталогдо 9%га чыгам. Эң сонун жакшы. Азыркы учурда 6% жүрөт дейли. 6% аз мисалы үчүн айталы 300 балл. Демек 9%га чыгыш үчүн ал ошону 2 эселеп көбөйтүш керек. Демек ошого жараша адамдын санын көбөйтүш керек. Ага жараша жолуучулардын санын көбөйтүш керек деп мисал айтып көрсөтүп бересиз, багы. Эми сенде кандай пландар бар? Ушул жумага. Ушул жума канча жолугуш уюштурайын деген оюм бар. Ушул жума канча адам менен созвон уюштурайын деген планым бар деп сүйлөшүп өткөнбүз да. Анан ошонун негизинде сизде командаңыз менен биргеликте кандай бир план пайда болот. Мына планировканын пайдасы ушул болот. Албетте куттуктоолор башында айтып кетебиз, муну айтпай калыппыз, процентке чыккандарды куттуктайбыз, алгачкы заказ бергендерди да куттуктайбыз. Мына заказ берди, алгачкы заказыңыз менен куттуктайбыз деп структураңызды чакырып, ошо берүүчү жумада командаңыз эле эмес, структура жаңы келген кардарларда куттуктап чыксаңыз болот. Алгачкы өзү 5 адам каттаганда куттуктасаңыз болот. Алгачкы жолу өзүнүн алгачкы биринчи партнерин тапканда куттуктасаңыз болот. Бул дагы сиздин командаңызга кандай бир кыймыл аракетке настрой берет. Канчалык сиз кыймыл аракет кылып, аракет кылгандарды баса белгилеп куттуктай берчү болсоңуз, командаңызда сизде движение пайда болот. Мен билем, муну көпчүлүк лидерлер командасында WhatsApp группада өткөрүп турушат. Бирок WhatsApp группа менен видеонун айырмасы бар. WhatsApp группада жасабаңыз дебейм, жасай бериңиз. Видеого ошол нерсени эми видеого да кошуп тартып чыгарчу болсоңуз, планировкаларды колдоно баштасаңыз, бул кошумча көбүрөөк энергия берет. Көбүрөөк энергетика берет да, ошол себептен муну колдонобуз. Так, биринчи жумада ушул жөнүндө сүйлөштүк. Эми экинчи жума эмне кылабыз? Экинчи жума албетте биринчи жума боюнча анализ жасайбыз. Анализе ким канча жолу ушул пландаштырып эле, ким ошол ишти аткарды. Куттуктайбыз, белгилейбиз, комплимент айтабыз сөзсүз түрдө. Жасабаганда бурушпайбыз. Өздөрүнөн сурасак болот, ким бул жума өзүнүн койгон планына жасай албай калды, жетишпей калды, айтып койсоңуздар болот. Десеңиздер, кимди айтат, мен жасай албадым дейт. Жакшы. Жасай албай калсаңыз, демек кийинки жумага эми жаңыдан план коюп, кайрадан баштайбыз деп түшүндүрүп айтып кетебиз, бул боюнча. Анан ким ЛТО жасады, бул башка жактан жеке товар алып, ким айталы 10 балл же 20 балл жасады. Албетте биз бул жака бизнеске келдик, ошол себептен ЛТО керек, ай сайын каталог сайын 50 балл жасагыла деп айтпайбыз, биз андай команда эмеспиз. Кээ бир командалар бар, сөзсүз түрдө 50 балл жасашың керек дешет. Биз андай эмес, биз өзүңүзгө керектүү убакта башка дүкөндөн албастан ушул дүкөндөн алабыз. Анан көпчүлүк продукцияны изилдеген аракет кылабыз. Канчалык көп продукцияны колдонуп көрүп, канчалык көп продукцияны жакшы билсеңиз, ошончолук сизде командаңызда заказ көп болот. Ошончолук сизде оборот көп болот. Ошончолук адамдарыңыз продукцияны көп алышат деп биз логика менен адамдарга алууга түрткү беребиз. Ошон үчүн биз ар жума 10 балл же ар жума 1000 сомдук, 2000 сомдук заказ кетир дебейбиз. Бирок сиз ошол продукцияларды башка жактан албастан ушул жактан алыңыз деп айтабыз. Ошол себептен ким ушул жума өзүнө керектүү продукцияны ушул жактан алды деп сурап турсак болот. Мен алдым десе, азаматтар деп куттуктасак болот. Куттуктап, мына ошентип отуруп, алардын заказга умтулуусун көбөйтсөк болот. Ким кайсы жаңы продукцияларды өзү үчүн биринчи жолу ушул компаниянын продукциясын колдонуп көрдү десек болот, аларды куттуктайбыз. Молодец, мына колдонуп көрүп атасың, эң сонун. Ким рекрутинг жасады ушул жума? Ошолорду сурайбыз дагы. Аларды рекрутинг жасап, 5 жолугуш өткөргөн, 3 жолугуш уюштурган, 10 жолугуш уюштургандарды куттуктап, азаматсыңар деп колдоп кетебиз. Экинчи жума демек ушул жөнүндө сүйлөшүп өткөнбүз. И биринчи жума эми лидерлер. Албетте бул жерде лидерлер бар. 9% жүргөн лидерлер, 15% жүргөн лидерлер сөзсүз түрдө ЛТО жасаш керек, 50 балл жасап туруш керек болот, ошол 50 балл жөнүндө сүйлөшөбүз.
Биринчи жума кимдир айталы ошол 50 балдын ошо 10 же 15 балын жасап койду деп сурайбыз. Жасап койгондорду куттуктап, азаматсыңар деп баса белгилеп кетебиз. Экинчи жумада ким ошол 50 балдын айталы экинчи бөлүгүн жасаган жатат деп сурайбыз. Мен дейт. Эң соңу мына 10 бул 10 балл болушу мүмкүн, 15 же 20 балл болушу мүмкүн. Эч нерсе жасабасачы эмне кылабыз деген болушу мүмкүн. Эч нерсе жасабаса, аны демек биз кардар катары эсептейбиз дагы. Кардарлардын группасына кошуп коебуз. Ошо кардарлардын группасында сабактарды укканча, продукция боюнча укканча жүрөбүз. Бирок албетте бир-эки сурайбыз. Эмне үчүн жасап айтасың? Эмне үчүн ушунча сабак көрдүң, бирок бир да кыймылдап айтасың деп сурап көрөбүз. Кээде болот, өзүнө ишенбей, жана биз айтып кеткенде, өзүнө ишенбей атат, баштай албай атат. Демек ага түрткү керектир. Түрткүнү андай сиз бересиз дагы ошентип аны алдыга кыймылдатасыз. Так, албетте андан кийин жыйынтыктоо. Жыйынтыктоо кимдер ушул жума жакшы иштеди, кимдер ушул жума жакшы көп жолуучуларды уюштурду, жана кимдер продукция боюнча сабактарды өтө баштады. Алгачкы өзүнүн командасы үчүн, структурасы үчүн сабактарды өтө баштады. Аларды баса белгилеп, куттуктап кетебиз. Планеркада суроо кимдер сүйлөйт. Планеркада албетте ошол алгачкы заказ жазып жөнөткөндөр сүйлөтсөңүз болот. Өзүнүн жолуучуларын уюштура баштаганда сүйлөтсөңүз болот. Биринчи жолу презентация өтө баштаганда куттуктап, ошодон сүйлөтсөңүз болот. Мына айтып бер, кантип презентацияны өтүштү үйрөндүм десек, ал биз айтып беребиз. Ал айтып берет. Ушул айтып берип атып, башка адамдарды дагы кызыгуусун ойготуп, башка адамдардын да умтулуусун ойготот. Мына ушинтип планерканы ушундай кылсак болот, көрдүңүз. Бул планерканы сиздер эстетиңиз, бизде офис бар, сиз ушул офиске адамдарыңызды, командаңызды чакырдыңыз, ошол офиске келип адамдар бөлүшүп атат. Ошондой эле көрүнүш да планерка. Ошол сыяктуу. Офистеги жолуучуларга окшоп кетет көп жагынан. Ошол нерсени сиз онлайн жасасаңыз болот. Так, кийинки момент. Ошол адамдарды сүйлөтөбүз. Үчүнчү жума, эми үчүнчү жума, экинчи жума боюнча эле жасайбыз албетте. Кимдер ЛТО жасады, кимдер жолуучуларды уюштуруп атат, кимдер кардар өзүнүн катталган адамдарына продукция боюнча сабак окутат. Ошолорду белгилеп, ошолорду сүйлөтсөк болот. Кантип тутасың, кантип баштадың, кантип жасап атасың. Кантип жасашты, ошолор бүт айтып беришет. Мынтип жасап атам, мындан дагы жасап атам дегенде башка кыймылдабай аткан адамдар дагы көрүп умтула баштайт. Үчүнчү жума ошол албетте ким ЛТОсун толук уже жасап атат, мына ким жасайт. Ошолорду сурайбыз, мен жасайм дегенде, молодецсиңер, азаматсыңар деп аларды куттуктап, белгилеп, комплимент айтып, мына ушундай подход менен, мындай бизнеске болгон мамилеңер менен сөзсүз түрдө эртеңки күндө директор болосуңар. Сөзсүз түрдө командаңарда продукцияны өзүңөр дайым колдонгондуктан жакшы билип каласыңар дагы, группаңарда, структураңарда дайым продукция жакшы көп колдонгон кардарлар көп болот, заказдар көп болот деп айтабыз. Ошондой. Так, дальше акцияларды эстетип кеттим. Бир жума калды, жуманын аягында билесиздер, каталог жабарда көп товарлар жок болуп калат, көп товарлар бүтүп калат, түгөнүп калат. Ошол себептен үчүнчү жумада сөзсүз түрдө ушул жөнүндө айтып кетебиз. Акцияларды эстетип кетебиз жана кайсы товарлар жок болуп калышы мүмкүн. Эми сиз ситуацияга карап айтасыз, мисалы үчүн майрамдарга карата албетте майрамдык наборлор бүтүп калат. Ошол себептен экинчи жума жана үчүнчү жума бул жөнүндө сөзсүз түрдө сүйлөшүп айтып туруш керек. Ошол наборлор калбай калышы мүмкүн, мен алам дегендер алдын ала алып койгула. Сезон жаңы башталып айталы, мына дезодорант жазында болуп турат. Кээде азыр көп болбой калды, мурун болчу дефицит. Дезодоранттын сезону башталганда дезодорант калбай калат эле. Ошон үчүн аны алдын ала айтсаңыз сонун болот мындай нерсе. Албетте жыйынтыктоо ким экинчи жума жакшы иштеди. Ошолорду белгилеп, жыйынтыктап, үчүнчү жумага кандай пландар бар. Албетте ошол жөнүндө сурап кетебиз командабыздан, өзүңүздүн да планыңыз менен бөлүшүп кетсеңиз болот. Мен ушул жума TikTok көп тарткан жатам, анткени мен TikToктон мындай келет. Же болбосо мен Instagramдан пост жазып атам тынбай, ошол эми Instagramга мен таргет киргизген жатам. Рекламаны колдонойм атам, Же тааныштар тизмеси менен өрөк иштейин деп атам, ошол тааныштардын. Анан менде катталган адамдар, структурада көп адамдар бар, ошолордун тааныштары менен өрөк иштейин деп өзүңүздүн планыңыз менен да бөлүшүп кетсеңиз болот. Албетте ключевой партнер лидериңиздин да пландарын сурап чыгыңыз. Аларды айта баштайт. Негизинен мына көрдүңүз, мына мисал көрдүңүз, мына сизге планерка өткөрүүгө бул мисал болуп кетти. Силерге ондогон күчтүү, жүздөгөн күчтүү лидерлерди каалап кетмекчимин жана ушул планерканы жарган менен командаңыз менен кантип иштешти мен ойлойм. Түшүнүп калдыңыз, билип калдыңыз, демек ушинтип командаңыз менен жолугушуп туруп, командаңыз менен кандай бир ич-ара мамиле пайда болот. Алар бири-бирин таанып, бири-бирин аралашып, бири-бирин таанып баштайт. Ошол себептен планеркаларды өткөрүп баштаңыздар. Биринчи жолу жасай албашыңыз мүмкүн, экинчи жолу анча жасай албашыңыз мүмкүн, бирок үчүнчү, төртүнчү жолу сонун өткөрүп баштайсыз. Анан 9%, 12% сиздер биргеликте
Директоруңуз менен биргеликте кылсаңыз да болот бул нерсени. Директоруңуз менен сүйлөшүп, мага ушул планировка өткөргөндө атам, мага сиздин жардамыңыз керек, мага колдоо көрсөтүп, ошол жерде отуруп аралашып кичине багып берип туруңуз. Мен өзүм жоготуп кайсы жерде эмнени билбей калсам, мага багып берип туруңуз деп айтсаңыз болот. Албетте, могул биз планировка боюнча сабагыбызды YouTubeга чыгарабыз. Муну сөзсүз түрдө көрүп, директоруңуз менен, наставниктериңиз менен бөлүшүп кетиңиздер жана ушундай планировка жасайлы, уюштурайлы, мага багып берип коюңуз, мен дагы өткөрүп үйрөнө баштайын деп үйрөнө баштасаңыз болот. Ал эми директоруңуз өткөрчү болсо, ал планировкага сөзсүз түрдө катышыңыз. Планировканы көрүп отуруп, сиз дагы өз алдынча уюштура алчу, өз алдынча жасай алчу болуп каласыз. Сурооторуңуздар болсо бериңиздер, мен суроолоруңуздарга даярмын. Суроолор жок болсо, анда биз записти токтотобуз дагы. И албетте мен мындан кийинки сабакты уже даярдайм. Азыр мен структура менен команда менен иштөө боюнча сабактарды көбөйтөйүн деп атам. Именно группаны жетелеп өстүрүү боюнча көбүрөөк сабактарды. Өзүм дагы бирөөлөрдүн сабагына катышып атам. Ким кандай айтат, ким кандай түшүндүрөт, ошолорду көрүп атам толугу менен. Ошонун негизинде сиздерге дагы сабактарды даярдамакчымын. И албетте мен бүгүн командам структура менен созвондор бар. Мен канча 3 жумадай бизнесте жок болуп калдым окшойт, бир каталог жок болуп калдым ооруп. Грипптен башталган баары. Ушул январдын башынан эле башталды окшойт. Ушудан баштап команда менен байланышта жок болуп калды. Ошон үчүн кайрадан байланышып сүйлөшүп чыгам адамдар менен. Так, башын көрбөй калдым, кандай көрөм. Запистен көрөсүз, YouTubeга биз записти чыгарабыз, көрөсүз. И группаларга таратабыз. Так. Дагы суроолор болсо бериңиздер, суроолор жок болсо анда биз кийинки жолугушууга чейин дагы. Чоң рахмат, вебинар сону түшүнүктүү болду дейт. Жакшы, эң сонун запистерди көрүп чыгасыздар. Албетте ушул жакта суроолор болсо берсеңиздер болот. Комментарийге суроолор жазсаңыз болот. Анда эмесе, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Планировканы өткөрүп баштаңыздар. Менде сиздерге суроо бар. Кимдер араңыздарда 9%дан жогорулар бар бул жерде? Мен 9%дан жогору. Жок дегенде 9%га бир жолу чыккан дегендер бар болчу болсо, бул жака группага жазып коюңуздар. 9, 10, тахмина 19% сөзсүз түрдө өткөрүңүз планировканы. Так. Дагы кимдер бар? 9%дан жогорулар сиздерге тапшырма планировканы өткөрүп баштаңыз. Албетте биринчи жолу сиз ойлогондой болбойт. Албетте сиз каалагандай болбой калат, бирок ошентип өзүңүз практикада жасап отуруп түшүнүп каласыз. Так, мен эми келдим. Записти көрөсүз. Так, Замира, Абдижапарова 15%, Замира 9%. Эң сонун, демек бизге эң керектүү адамдар катышыптыр. Мамбеталиева Зуля 9%. Сонун азаматсыздар. Демек структурасы бар адамдар, эң сонун лидерлер биздин сабагыбызды көрүп чыгыштыр. Мен ойлойм, бул сабакты практикага колдонуп отуруп структураңызды өстүрүп аласыздар. Асанов Ахмет 15%. Эң сонун. Так, сөз өткөзүп баштайм. Суроо бар. Жаңы катталгандарды да чогултуп өткөзсөм болот. Албетте жаңы катталгандарды да өткөзсөңүз болот. Анда жаңы катталгандар менен формат башкача болуп калат. Алгачкы заказ бергендерди куттуктайсыз. Биринчи жолу фабриканын процессин колдонуп көргөндөрдү куттуктайсыз. Биринчи жолу айталы эгерде кимдир каттаган болсо, ошол биринчи жолу адам каттагандарды куттуктап чыгасыз. Албетте алар менен да өткөзсөңүз болот. Бул сизде командаңыз менен, структураңыз менен байланышты пайда кылат. Муну сиз Zoom'дан кылсаңыз болот, WhatsApp'тан кылсаңыз болот, же Skype'тан кылсаңыз болот. Эң сонунда анда эмесе, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздер планировкаларды сиздерге тапшырма, планировканы өткөрүп баштаңыздар. Эч созбостон, мына ушул келаткан же дүйшөмбү же шейшемби күнгө планировкаңызды уюштуруп катышка уже көндүрө баштаңыз. Бир нерсе эсиңизде болсун, албетте сиз планировканы жасаганда дароо эле адамдар жапырылып кирип баары катыша бербейт. Бул акырындык менен көндүрө турган нерсе. Кандай гана маараке болбосун, кандай гана сабак болбосун, сиз ошону өткөрүп отуруп анан адамдар көнөт. Муну сиздер билесиздер. Планировкада деле ошондой эле болот. Планировкада сиз 15 адам келет десеңиз, 5 адам келип калышы мүмкүн. Ошол 5 адам менен өткөрө бериңиз. Акырындык менен адамдар көнө баштайт. Ар жума айталы, шейшемби күнү, вторник күнү саат ушунча деп билип калгандан кийин анан кийин планировкага такай катышкандар боло баштайт. Башында көпчүлүккө эстетип отуруп катыштырасыз. Так, процентке чыга электер кааласаңыз өткөрсөңүз болот албетте. И процентке чыккан бийлигиңиз менен бирге өткөрсөңүз жакшы болот өзү. Так, сунуштарды кандай айтасыз? Так, сунуштарды айтуу бул башка тема болуп калат. Сунуштарды айтуу боюнча мен видеодо бүт шаблондорду бергем. Видеолорду көрүңүздөр, рекрутинг боюнча Facebook'та иштөө деген бар, телефон аркылуу иштөө дегенде шаблондор бар даяр, Одноклассникте иштөө дегенде де бар даяр, Инстаграмда иштөө, булардын баарында, TikTok'та иштөө боюнча дагы видеолор бар. Ошол жерде бүт шаблондорду бергем. Ошол шаблондорду мен сизге кайталап айтып отурбайм. Ошол биздин командабыздын сайтынын логин паролун берип алып директоруңуздан же наставнигиңизден командабыздагы сайттагы видеолорду көрүңүз. Ошол жерде бүт шаблондор айтылган.
мен анда запись өчүрүп атам.